Таластагы мал базарда сатыкка коюлган эң кымбат кочкор. 23 майда Таластагы мал базарлар иштей баштады. Бул тууралуу жергиликтүү тургундар билдиришти. Маалым болгондой, Талас шаарындагы мал базарга кой, эчки, уй жана жылкылар алынып келинди. Уйлардын баасы 50 миң сомдон 70-80 миң сомго чейин болуп жатат. Койлордун орточо баасы 6 миң сомдон 10 миң сомго чейин. Бүгүн базарга чыгарылган эң кымбат кочкордун баасы 60 миң сомду түздү. Маалымат булагы Турмуш KG сайты. Баткенде 8 гектар жерге футбол академиясынын курулушу пландалып жатат. Баткенден Нурбаткен футбол академиясынын курулушу пландалып жатат. Бул тууралуу Кыргызстандын футбол федерациясынын Баткендеги өкүлү Айбек Раджапов билдирди. Маалым болгондой, күзүндө баштала турган курулуш 8 гектар аянтты ээлеп, Баткен шаарынын Чет булак кварталынан орун алат. Жаш спортчулардын мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу үчүн атайын окутуучулар да тартылат. Узундугу 100 метр жана туурасы 64 метр болгон жасалма аянт жана табигый 2 аянт жасалып, бардык талаптарга жооп берет. Ага катары эле бул жерди жергиликтүүлөр үчүн ден соолукту чыңдоо борбору жана эс алуу багы катарында пайдаланса болот. Курулуш иштери 2022 жылы аяктап, 50дөн ашуун жумушчу орун түзүлөт. Булак Турмуш KG. Ошто милиционердин жубайы жашыруун маалымат таратып жиберип, күйөөсү жазаланды. Ош шаарында жубайы жашыруун маалымат тараткандыгы үчүн милиция кызматкерине сөгүш берилди. Бул маалыматты Ош шаардык Ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматынан тастыкташты. Буга чейин маалымдалгандай, милиция кызматкерине коронавирус жуктурган адамдар менен байланышта болгон жарандардын тизмеси берилген. Алдын ала маалыматка караганда, анын жубайы тизмени сак болгула деп туугандарына жөнөтүп маалымат таркап кеткен. Мындан улам Ош шаардык Ички иштер бөлүмүнүн номер 10 бөлүмүнүн кызматкеринин жубайынын үстүнөн сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Окуя жеке жашоонун кол тийбестигин бузуу беренеси боюнча катталган. Ал эми милиция кызматкерине Ош шаардык Ички иштер бөлүмүнүн башчысы тарабынан сөгүш берилди. Булак Турмуш KG. 17 күн жыт даам сезбей калдым дейт Москвада коронавирустан айыктым деген кыргыз жарана. Орусиянын Москва шаарында жашаган мекендешибиз, ал жакта коронавирус инфекциясы менен ооругандар көп. Бирок ооруканага кайрылбай эле үйүндө сакайып кетип жатышат дейт. Нурбек аттуу мекендешибиз Супер KG порталына үй бүлөсү менен кантип ооруп сакайып чыкканын айтып берди. Үйдө баарыбыз ооруп чыктык. Мен Москвадагы коронавирусту дарылоо үчүн курулган оорукананын курулуш иштерине катышкам. Ал жакта 8 миңге чукул адам чукул арада курулушту бүтүргөнбүз. Албетте көп киши болгондуктан санитардык эрежелер да аралыкта сакталган эмес. Апрель айында жумушту тапшырып, үйлөрүбүзгө тарганбыз. Айдын ортосунан баштап ооруп калдым. Чынында суук тийип калганбы деп эле ойлогом. Жөтөлүп жаттым. Даам, жыт сезбей калдым. Дене табым 37,5 градус болуп, андан көтөрүлгөн жок. Вируска каршы ремонтадин дарысын, дене табымды түшүрүү үчүн парацетамол ичип баштадым. Мага каралашып, чай берип жүргөн карындашым менин артымдан ооруду. Анын артынан күйөө балам, анан апам өттү. Баарыбыз суюктук, кайнатма шорпо ичип жаттык. Имбир, лимон кошуп чай иштик. Сарымсак, пиязды аарчып бөлмөлөргө коюп салдык. Москвада мындай абалга туш болгондор өтө көп болду. Байкасам, коронавирустун жеңил түрүн иммунитети күчтүү адамдар кадимки сасык тумоо катары ооруп, жеңип кетет экен. Бизде да ошондой болду окшойт. Өзүбүз жакшы болуп кетерибизге ишендик. Ошондуктан ооруканага барган да жокпуз. Азыр Кудайга шүгүр сакайып калдык. Жөтөл жоголгондон кийин деле көпкө алсырап жүрдүк. Мен 17 күн дегенде толук калыбыма келдим. Москвада ооруган мекендештер көп, бирок ооруканага кайрылбай эле сакайып жатышат. Менин билишимче, Москвадагы мекендештерибиздин көп эле коронавирус менен ооруп, үйдөн сакайып жатышат. Ооруканага кайрылбагандарынын да себеби бар. Бул жактын шарты көпчүлүккө белгилүү. Бир батирде көп адам жашагандыктан кийин маселе жаралбасын дешет окшойт. Ошол эле учурда досторум ооруп, тез жардам чакырса деле дарыгерлер келип, алып кетпей жатыптыр деп айтышты. Айтор оорунун жеңил түрүндө үйдөн эле дарыланып, сакайып алса боло турганын түшүндүм. Булак Супер KG сайты. Үй бүлөсү менен обсервацияда жаткан Осмоналиев. Эч ким менен байланышпасак, коронавирус каяктан жугат. Нарын облусунун Актала районуна караштуу Акыя айылынын тургуну Саматбек Осмоналиев учурда апасы, 2 кызы, 1 карындашы жана жээни менен обсервацияда жатат.
Мындан тышкары жубайы Аида Мамышева да Нарын шаарындагы обсервацияда. Боюнан козголуп, облустук төрөтканада жаткан Аида Мамышеванын коронавируска карата тапшырган анализинин жыйынтыгында илдет аныкталып, обсервацияга алынган. Андан кийин 17 майга карата Аида Мамышеванын үй бүлөсүнүн 6 мүчөсүнүн коронавирус аныкталган. Район акими Сейтек Кулубаевдин айтымында Ак-Кыя айылындагы 6 тургунга илдет аталган келинден жуккан. Бирок келиндин күйөөсү Саматбек Осмоналиев бул маалымат туура эмес экенин айтат. Менин колуктун боюнан козголуп, Нарын шаарындагы облустук төрөтканага жаткан. Ал жактан 30 апрель күнү үйгө чыгып келген. 9 май күнү кайрадан боюнан козголгондуктан бизден айылдын дарыгерине телефон чалган. Ал келип текшерип, Нарын шаарына ооруканага алып барыш керек деди. Эмне үчүн Нарын шаарына, Ак-Талаа райондук аймактык ооруканасына алып барсак болбойбу дедим. Дарыгерлер болбойт дешти. Мен колуктумду айылдык ооруканага жеткирип коюп, үйгө бара жаткам. Кайра мага байланыштып, Самат, унаа тап деп айтышты. Анан 4 орунду унаа таап келсем, кайра 7 орунду унаа табуумду талап кылышты. Мен андай унаа таба албай турганымды айттым. Ошону менен айылдын 2 дарыгери колуктумду Нарын шаарына алып кетишти. Ал учурда райондо коронавирус каттала элек болчу. 9 май түнү колуктумду алып кетишти. 11 май күнү колуктум Аида Мамышева мага телефон чалып, коронавируска карата менден анализ алышкан, таза чыкты деди. Анализинин жыйынтыгын түш чендерде жакшы дешкен экен. Бирок кечке жуук эле анализиңиздин жыйынтыгы туура эмес чыгыптыр деп келинчегимди камап коюшуптур. Эмне үчүн Нарын шаарында коронавирус күчөп жатканын билип туруп, менин колуктумду ал жерге алып кетишет. Жубайым боюнча туура эмес маалымат берип жатышат. Жубайым Төрөмөк Тургай ай күнүнө дагы жетелек. Төрөп бир туугандары учурашып келген деп жатышат. Мунун баары жалган. 9 майда айылдын 2 дарыгери гана жеткирип барышкан. Андан башка эч кимибиз барган эмеспиз. Анан бизге кайдан илдет жугат, деди Саматбек Осмоналиев. Анын айтымында үй бүлө мүчөлөрүнүн абалы жакшы. Колуктум буга чейин балдарымды жакшынакай эле өзү төрөгөн. Райондук төрөт бөлүмүнөн эле төрөчү. Ушунда эле жатыны ылдый экен. Нарынга алып барыш керек деп туруп алышты. Башында Нарын шаарында болчу. Ал жерден келгенден кийин эмне үчүн сен Нарындан чыгарып келесиң дегендеринен мен ооруканадан чыгарып коюшса жолго жатабы деп да ызылдашкам. Райондук аймактык ооруканага кайрылган эмеспиз. Азыркы учурда ооруканада үй бүлөнүн 6 мүчөсү жатабыз. Апам, мен, 2 кызым, 1 карындашым жана 1 жиеним жатабыз. Учурда ден соолугубуз абдан жакшы. Дарыгерлер келип текшерип, жакшы деп жатышат. 3 маал тамак ашын берип жатышат. Эч кандай оорунун белгилери деле жок, деди Осмоналиев. Райондук аймактык оорукананын башкы дарыгери Гүлзуура Чолпонбаева Саматбек Осмоналиевдин пикири боюнча буларга токтолду. Учурда социалдык тармактардын колдонуучулары биздин төрөткананын дарыгерине сын айтып жатышат. Бизде жумуш оор, эч ким төрөт бөлүмгө келип иштегиси келбейт, жолобойт дагы. Менден башка деле гинекологдор толтура. Кана келип иштегени. Акыялык келин мага кайрылган эмес. Айылдын дарыгери Нарын шаарына алып баруу керек болгондуктан ошол жакка жеткирди да. Ал келиндин боюнан жөн эле козголгон жок. Тону жатын моюнчасына жабышып калган. Төргөнгө чейин ооруканадан чыкпаш керек. 3 күнөн бери оор операциялар болуп жатат. Башкалар жок дегенде тынчыраак укташат экен. Менин уктаганга дагы убактым жок, деди Чолпонбаева. Нарын шаарында ооруканада обсервацияда жаткан Аида Мамышева бул ооруну сабырдуулук менен гана жеңүү керек дейт. Адамзаттын башына эмнелер гана келбейт. Бул ооруну жеңүүгө сабырдуулук керек. Адам өзүнө ишениш керек. Мен катуу ооруган жокмун, абалым жакшы. Жарык дүйнөгө келе жаткан балам үчүн, анын ден соолугу жана өзүмдүн ден соолугум үчүн ушул тапта обсервацияда жатам. Ушундай учурда бири-бирибизге жакшы сөздөрдү айтып, көңүлүбүздү көтөрүп турсак болмок, деди Мамышева. Аймактык кабарчы аны Нарын шаарына жеткирген айылдын дарыгерлери менен байланыша алган эмес. Буга чейин Нарын шаарындагы облустук төрөт бөлүмүндө коронавирус илдетине массалык чалдыгуу боюнча кылмыш иши козголгон. Ак-Талаа районунда коронавирустун жалпы 18 учуру катталды. Булак Турмуш КЖ.